Бүгүн 10 октябрда Жогорку Кеңештин комитети Кыргыз-Өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычына байланыштуу талкуу өткөрдү. Жок, кандай айтты, мындай болбойт. Кандай болбойт? Кана командириңиз чакырыңыз. Сиз бир командириңиз. Бу кандай Жогорку Кеңештин басып аласыңар силер? Ким айтты? Президент көчө айтып атат, ачык өтөт. Кандын сөзү артка кайтарылбаш керек. Эл билсин, ачык болот. Кандын сөзү кайтарылбаш керек артка. Уят болот андай. Эми Кудай балы, эми бул деген депутат эл шайлап келген. Эми ушинтип мына жаап коебу, депутаттар кирбей эле койсун анда. Кирбей эле койгон болсо. Кирбей койгон деген болбойт. Ачык болсун дебедик беле. Айтыңыз мына кетире берет. Ачык болсо ачык болбойт. Эми ачык болгондон кийин телефонду какая разница, биз стукач эмеспиз. Айрым бирөөлөр болуш. Жок, бул не деген басмырлоо? Не? Киргизге киргизбейсиңер. Приказ берсе айтыңыз, киргиз. Приказды кечээ силер жакшылап кагаздар бербейсиңер. Приказды. Кечээ силер ошол согуш таласынан аткарбайсыңар приказды. Ерлан Байкай, сизди киргизбей жатабы, телефонуңузду алып кирген. Телефонду киргизбей атат. Ачык болот келет, президенттин катышанын сөзү артка кайтарылбайт туугандар. Артка кайтарылбаш керек. Бу кандай? Макул анда биз вообще кирбей эле коелу анда. Бардығына ерінше бір болды да, айтылды, телефонда техника... Еліңізші бәрі, кімсіз сіз? Саламатсыз. Кім атыңыз? 9-ші службадан атыңыз. Жоқ, президенттің сөзіне қарсы шығадасыңар? Жоқ, ошондо сіз ачык болот деген қарсы. Жоқ, мындай деп атат, азыр келсем, Камчыбек Кыдыршаев өзү айтты деп атат. Ошол киши айтты го. Жоқ, бул жерде общий айтты. Жоқ, ошол киши айтты деп атат. Бул жерде жашырын нерсе сүйлөнөт. Ошон үчүн техниканы албагыла башка президент ачык деп эле туугандар, ачык деп доклад боюнча айтылып атат да. Доклад жашырын түрүндө айтылат бул жерде. Ошон үчүн бул жерде техника бардык нерселерди калтырат. Биз анда кирбейбиз. Сиздер жооп бересиздер. Биз азыр депутаттарга да айталым да кирбей эле коелу анда. Депутаттар ачык акысын кааласаңыз бересиз каласыңыз. Жоқ, президенттің айтқаны, значит, бұл тура емес айтты, президент, да? Аны ешкім спор қылмайды. Анда неге азыр? Бұл деген бұл басмырлоо. Бардығы чықырылды, бардығы чықырылды. Мен киргизип коелу, азыр киргизбесеңер, азыр дагы анда башка нерсе болот. Бир эле сиз эмес, катта болот. Баары дагы ошол телефон менен. Депутаттардың баары кирбейт. Кирди азыр көбү. Көбү кирбейт дагы анда. Көбү кирбейт. Санайлы анда кирип, канча болсун деп. Тапшырбайбыз. Биз тапшырбайбыз. Телефонду тапшырбайбыз. Бул эмне басмырлоо? Биздин укукту тебелебиби? Ушул жерде президент кечээ айтпадыбы? Башкаруу башыбызда турган президентибиз айтып атат. Ачык болот. Элге ачык бергиле, ачык айткыла. Прямой эфир кетет деп атат. Эми кандай эми бул жерден эми телефонуңарды киргизбегиле? Чек ара маселеси, коопсуздук маселеси сүйлөп. Коопсуздук чек ара маселеси. Биз телефонду ачканы кирбейбиз уже. Коопсуздук кизмелерди баардыгы. Жолдош командир, биз деген телефондон ошо кабар тартып биз ойноп жүргөнүбүздү көрдүңүз беле. Биз ал жерден өзүбүздүн дагы информациялар менен биз сүйлөшүшүбүз керек. Телефондо связьде болушубуз керек. Урматтуу журналисттер көрүп атасыздар, ача албайбыз, демек биз кире албайбыз. Кире албайбыз анда, кире албайбыз. Жакшы баргыла? Кандай жакшы баргыла? Ким фамилия? Көрдүңөрбү булар адепсиздигин? Булар мыйзамды аткарбайт толук. Жакшы баргыла. Кандай жакшы баргыла? Ким жазып алчы фамилияны? Жазып койчу фамилияны. Жунушалиев деп жазып койчу. Жыйында журналисттерге видеого тартууга уруксат берилген жок. Ал тургай депутаттар дагы телефонсуз киришти. Мыйзам бийикпи же буйрук бийикпи? Бизди 3 депутатты сырттан 1 сааттан бери киргизбей атышат. Биз айтып атабыз, конституциялык мыйзамды көрсөтүп атабыз. Деп Жогорку Кеңештин депутаты тинтилүүгө, жекече текшерүүгө алынышы мүмкүн эмес деп жазылып турат. Бул не деген сыйлабастык? Бул не деген парламенттин үстүнөн басмырлоо? Бул не деген желкеден алып жерге жикирүү? Мындай болбош керек, урматтуу туугандар. Телефонуңарды таштап киргиле. Ачык болуп атат могу жерде. Баш мыйзам менен жашайбызбы же буйрук менен жашайбызбы? Кечээ биздин өлкө башчы президент мен буйрук берем, ачык өтсүн деген. Жемне президенттин үстүндө да президент барбы бизде? Мындай болбойт туугандар. 1 сааттан бери 3 депутат кире албай турдук. Түрткүлөп атат сыртта. Бул болбойт мындай. Мынакей, мен сиздерге дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Конституциялык мыйзамда жазылып турат.
Уят мындай. Депутаттардын сынына жооп берген Камчыбек Ташиев президенттин үстүнөн президент жок деп жогорку кеңештин түз эфирин өчүрттү. Тил сүйлөсө кызыл тил көп нерсени сүйлөп кете берет. Ар түрдүү мыйзамдардан атырбыктарын окуп алып туруп, ар нерсени айта берип, эптеп эле ушул коомчулукка, бүгүнкү турган коомчулукка маалыматты жеткизбөөгө аракет кылган инсандарыбыз бар экенин көрүп турасыздар. Мен дагы бир жолу окуп айтып коеюн, регламент үчүн, то есть протокол үчүн. Конституциябыздын 86-беренесинин 2 пунктунда так жазылып турат. Президент жана министрлер комитетинин төрагасы тарабынан кечиктирилгис катары аныкталган мыйзам долбоорлору жогорку кеңешки тарабынан кезексиз тартипте каралат. Мына ушул тартипте биз киргизип алып келип атабыз. Калган коомдук талкуунун мыйзамын беренелерин жана башкаларды келтирип, монтип адамдардын башын айландырбаш керек. Эгер кимдик бирөөсү бүгүнкү маалыматты уккусу келбесе, же бүгүнкү маалыматты элге, коомчулукка толук жеткенден корко турган болсо, это другой вопрос. Так. Эмне үчүн биз ушуга чейин мына президентибиз ачык өткөргүлө деп акыры кече 2 күн алдын айтты. Урматтуу депутаттар, урматтуу коомчулук. Мунун эң негизги маселеси ошол биз жасап келген келишимдердин, Өзбекстан менен түзүлгөн келишим долбоорлорунун, коюлган протоколдордун бир чекелерин, кайсыл бир өздөрүнө керектүү жерлерин кыркып алып, элге туура эмес маалыматтарды берип, элди эптеп көтөрүп, каршы чыгартып, ушуларды өткөрбөгөнгө гана аракет болгон аракет. Мен азыр толук маалымат беремин. Бул протоколдор эмне экенин, биздин мамлекетибиз, Кыргызстаныбыз ушул биз койгон протоколдордун утулуп атабы? Кайсыл жерден бизге пайдалуу, кайсыл жерден зыян экендигин толук маалымат беремин. Бирок ошол маалыматтардын бардыгын, урматтуу коомчулук, урматтуу журналисттер, сиздер биздин суранганыбыз боюнча, мына коомдук биздин ишмерлер отурат, агаларыбыз, эжелерибиз бардыгыңыздар отурасыздар, депутаттар. Биздин суранганыбыз боюнча азырынча мунун бардыгын камерага тартып, же телефондорго тартып, то есть башка өлкөлөрдүн мамлекеттердин адамдары да көрөт, алар дагы неме кылат, ошолорго жайгыбастан, мына силер уктуңар. Баарын ачык айтабыз. Көзүңөр менен көрөсүңөр, кулагыңар менен угасыздар, урматтуу депутаттар. Жүрөк менен түшүнөсүздөр, акыл менен түшүнөсүздөр. Андан кийин каалаган жака таркатсаңыздар боло берет. Ал боюнча эч кандай маселе жок. Президенттер кол койгондон кийин гана биз ачыктайбыз бул документтерди коомчулукка толук бойдон жетишине. Азырынча ушул деңгээлде гана ачыктап турайлы деген деп чечтик. Себеби дегенде бул жерде көптөгөн азыр маалыматтар берилет, секреттүү маалыматтар берилет. Бул келишимдин түзүлүшүнө, протоколдордун кол коюшуна урматтуу президенттер, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жана Өзбек Республикасынын президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевдин салым өтө зор. Президенттердин өз ара келишим сүйлөшүүлөр негизинде көптөгөн маселелер чечилди. Ошол эле мезгилде биздин мамлекеттик комиссия, делимитация жана демаркациялоо боюнча комиссия дагы мына 2 жылдан бери почти иштеп атабыз. 2020 жылы 11 декабрда биринчи заседание өткөзгөн элек. Мына почти 2 жыл болуп калды. 2 жылда иштеп талкуулап, кемтигин кошуп, ашыкчасы болсо алып олтуруп, азыр акыркы келишимге келип токтодук. Бул боюнча бир нече жолу элдер менен да жолуктук. Ошол эле кызыктуу элдер менен Ала Бука, Аксы, Өзгөн районунун элдери менен жолугуп, бир нече жолу аларга барып, документтерди түшүндүрүп келдик. Конечно, эл арасында колдогону да бар, жок колдобойм дегендери да бар. Ошондуктан мына сиздердин талкууңарга алып чыгып атабыз. Эмесе мен ошол документтин өзөгүнө өтөйүн. Я. Өчүрбөйсүңүз? Өчүрүлөт, да, конечно. Мен сүйлөй баштаганда эле өчүрүш керек эле балдар, мейли эми. Ошондой болсо дагы айтып коеюн. Урматтуу депутаттар, урматтуу коомчулук, биз азыр жана башында айткандай, процедурный боюнча Камчыбек Кыргызшаевич. Урматтуу кесиптештер, азыр Камчыбек Кыргызшаевич сурады, бериле турган маалымат сыр. Ошондуктан эми азыр ошол маалга биз түз эфирди өчүрөлү, андан кийин уланта беребиз. Кандай дейсиздер?
добушка коем, урматтуу комитеттин мүчөлөрү. Добуш берип койсоңуздар, ким макул. Жабык түрүндө ушул маалымат угалы, андан кийин кайра биз жандандырабыз түз эфирде. Сыр маалымат бар. Ким макул? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ким каршы? 1 каршы. Өттү. Ал арада президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев тийиштүү органдардын жетекчилери президентке жыйынды ушундай форматта өткөрүү туура болорун айтканын жазды. Чек ара маселесин карап жаткан Жогорку кеңештин комитетинин жыйыны бардык каалоочулар үчүн ачык өтүүдө. Ага коомчулуктун өкүлдөрү, эксперттер, коомдук ишмерлер катышууда. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн дагы чектөө жок. Бирок каралып жаткан маселелердин өзгөчөлүгүн эске алуу менен видеого тартууга болбойт. Кечээ тийиштүү органдардын жетекчилери президентке жыйынды ушундай форматта өткөрүү максаттуу экенин билдиришти, деди Султанбаев. Эске салсак, президент Жапаров 9-октябрда кабар агенттигине берген маегинде кыргыз-өзбек чек арасы боюнча талаштуу жерлердин 99% Кыргызстанга өткөнүн, келишим боюнча талкуу бүгүн 10-октябрда парламентте ачык караларын айткан. Садыр Жапаров кабар агенттигине маек берип, коомчулук талкуулап жаткан кептерге жооп берди. Анда ал Ташиевдин бийликте канчага чейин отурарын айтты. Биринчиден, экөөбүз эч качан урушпайбыз. Урушканга мен жол бербейм. Экинчиден, бийлик талашып атат деген калп сөз. Мен кандай буйрук берсем дал ошондой кыйшаюусуз аткарат. Анткени мен жеке кызыкчылыгым үчүн кандайдыр бир иш жөнүндө буйрук бербейм. Бир гана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болот. Үчүнчүдөн, экөөбүздү уруштура албай 2 жылдан бери түн уйкусу жок иштеп жаткан топтор бар. Баарын билебиз. Алар Ташиев кадр чечип жатат. Ташиев президент болгусу келип жатат дей беришсе эле, мен аларга ишенип, кызганып Ташиевди кызматтан ала коймок белем. Мен бийликте канча отурсам, Ташиев дагы ошончо отурат. Эң негизгиси мамлекеттин элдин кызыкчылыгына каршы келген иштерди жасабасак болду, деди Жапаров. Ошондой эле Жапаров айрым саясатчылар иштей албай эле бийликти сындап жатканын айтты. Алар Алтынбек Сулайманов менен Өмүрбек Субаналиев. Айрым саясатчылар бар. Акыл үйрөтсө тимели укмуш, сүйлөсө асманды сүйлөшөт. Бирок ишке келгенде нөл болот. Мисалы, былтыр Өмүрбек Субаналиевди Баткенге жибердим. Сиз генералсыз, тажрыйбаңыз бар. Тажиктер менен жакшы мамиле түзүп, чек арадагы атышуулар болбогудай аракеттерди жасаңыз деп. Анан эле 29-апрелде тажик тарап биринчи агрессия кылганда тажиктерге барып сүйлөшкөндү бияка коелу, облустук администрациянын алдына чогулган элге чыкпай кабинетте жашынып отуруп албадыбы? Анан дароо алмаштырдым, деди Жапаров. Буга Өмүрбек Субаналиев 28-апрелдеги Баткендеги жаңжалда бир дагы чиновник келбей койгонун, жергиликтүү бийлик жаңжалды өзү токтотконун айтып, Жапаровдун айткандары караандай калп, деди. Соңунда Садыр Жапаров бийликке каршы чыккандарга дагы эскертүү берип, сес көрсөттү. Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик машыгууларын өз аймагында өткөрүүдөн баш тартканын жарыялады. Коргоо министрлигинин жетекчилиги тарабынан машыгууларды өткөрбөө жөнүндө чечим кабыл алынды. Машыгуулар 10-октябрдан 14-октябрга чейин болушу керек болчу. Ачылышы эртең башталмак. Негизи бул чечим бүгүн эле кабыл алынган жок. Чечим мурда эле кабыл алынган болчу. Расмий түрдө бүгүн жарыялап жатабыз, деп билдирди министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Толкунжан Райымжанов. Биздин көз карандысыз каналга катталып, ыкчам жана объективдүү маалыматтарды алыңыз. Арча медиа сөз эркиндигине катталыңыз.